Элдик дарыгер Кастаправ Кубаныч мырзанын эмгегин сиздерге көрсөтөм. Медициналык борбор Жусупалиев Зайлан клиниканын 2-кабатында. Биз ушу бул тармакта иштеп жатканыбызга 7 жылдын жүзү болду. Азыркы учурда Кызыл Кай шаарында ошол Кастаправ боюнча ушул ишин баштап жаткан учур экен. Кастаправ деген көбүнчөсү элдик дарыгер деп коёшот. Буга чейин канча адамды ушул Кастаправ боюнча мен эми эсебим мен өзүмдүн болжолума караганда мен эми 7 жылдан бери 10 миңден ашык адамды лечение кылдым да. Буга чейинки көп отуруп банкта иштегендер, сотто иштегендер, основной столдо отуруп иштегендер, ушу остеохондроз оорусу менен ооругандар, баш ооруган, кулагында шум бар, көзү тартышкан, баш айланса, ушу нерсе адамдар көйгөй жаратып аткан болсо, белинде сколиоз болгон болсо, бир буту кыска болуп аткан болсо, анда келип лечение алса болот. Алматыда да окуп, ушу Кижаманында ушу чертме ыкмасын ошо үйрөнүп окуп келдим. Чертмеден кан алганым бул эң жакшы жактары бул основной башында кандай бир көйгөйлөр, стресс болуп аткан болсо, көзү талган болсо, жакшы зрениясы жакшы эмес болгон болсо 100% пайдалуу. Белим ооруп келдим эле, кичине кыйшайып калдым эле. Тамырлар тартып, ал биринчи келишим бүгүн. Ал жакшы кыйла түздөлүп, неме болуп калдым да, жакшы болуп калдым. Омурткаларым кыйшайып, баса албай калганмын. Ушул кубанычка келип, мына 3-курс лечениеме келдим. Азыр аябай жакшымын. Ушул балдарга чоң ыраазычылык билдирем. Мени адам кылып койгондугуна. Кызыл Кай шаарында жаңы ачылган Смая Гранд ресторанын сиздерге сунуштайбыз. Бактылуу күнүңүздү өткөрсөңүздөр болот. Аягындай сонун мүмкүнчүлүк сиздер үчүн жаралып жаткан учуру. Андыктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Смая Гранд рестораны кызматта. Экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Жакшы күндөргө сиздерге кызмат көрсөтөт. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Аты-жөнүм Назир Мамасултанов. Мен бүгүн Кызыл Кай шаарындамын. Кызыл Кай шаарында сиздерге дагы бир керектүү болгон маалыматты чыгарган турам. Анткени элдик дарыгер Кастаправ Кубаныч мырзанын эмгегин сиздерге көрсөтөм. Кастаправ кандай иштейт, жана Кастаправ деген эмне, жана хижамаларды кантип жасайт экен, биргеликте сиздерге толук маалыматтарды алып берген турабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз менен бирге болуңуздар. Аягына чейин видеону көрүп коюңуздар, каналга лайк басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып койсоңуздар абдан кубанычтабыз. Алгач эле мен сиздерге дарегин айта кетейин, анан ишкерге кирип, биргеликте маектешебиз. Кызыл Кай шаарында жайгаштыр. Медициналык борбор Жусупалиев Зайлан Айтыкулович деген зданиянын, клиниканын 2-кабатында ушул Кастаправдын ишканасы ушул жерде экен. Кызыл Кай шаарында бул жагында Эмаком дом турат. Жана ошондой эле бул жерде мамлекеттик нотариус бар экен. Ушул нотариустун эле жанында 2-кабатта жайгашкан. Демек биз интервью алган келдик. Толук маалыматтарды сиздерге чыгарабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Элдик дарыгер Кастаправ Кубаныч агабыздын алдына келип отурабыз. Биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы, анан сиздин эмгегиңиз боюнча бир аз толугураак маалыматтарды берели да. Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум Кызыл Кай шаарынын тургандары жана коноктору. Биз ушу бул тармакта иштеп жатканыбызга 7 жылдын жүзү болду. Кызыл Кай шаарына келип, убактылуу туруп, өзүбүздүн иштерибизди кылып кетебиз убактылуу. Азыркы учурда Кызыл Кай шаарында ошол Кастаправ боюнча ушул ишин баштап жаткан учур экен. Эң алгач баштайчы ушу Кастаправ деген эмне, кимдер алса болот, ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Бул Кастаправ деген көбүнчөсү элдик дарыгер деп коёшот. Бул Кастаправ деген генуй деп коет, адамдын ар жагынан болгон Алла Таала берген кесип. Андан сырткары бунун өзүнүн правиласын, өзүнүн башка жолдорун окуп үйрөнөбүз да. Биздики дагы ошондой, биз дагы ошо чоң аталарыбыздан генуй болуп калып кеткен. Андан сырткары биз жылда окуп тажрыйба алып турабыз. Ошондуктан буга чейин ушу
бул тармакка келип калган себептердин бири ошо. Буга чейин канча адамды ушул Костоправ боюнча Мен айыптырдыңыз эсебим, мен дегендей? өзүмдүн болжолума караганда мен 7 жылдан бери 10 миңден ашык адамды лечение кылдым да. Бирок көпчүлүгүн жанагындай видеого тартып уруксат бербегенден видеого тартып чыгарбагам көпчүлүгү. Өздөрүнүн каалоосу менен лечение алып, биринен бири угуп эле келишет. Костоправга кандай адамдар келсе болот? Жана кандай адамдарга жардам бере аласыздар? Костоправга азыркы учурда Костоправга биринчи белинде грыжасы болсо, буга чейинки көп отуруп банкта иштегендер, сотто иштегендер, основной столдо отуруп иштегендер, ушу остеохондроз оорусу менен ооругандар, баш ооруган, кулагында шум бар, көзү тартышкан, баш айланса, ушул нерсе адамдар көйгөй жаратып аткан болсо, белинде сколиоз болгон болсо, бир буту кыска болуп аткан болсо, анда келип лечение алса болот. Бизге ошондой адамдар келет. Основном ошондой адамдар кайрылат да бизге. Андан сырткары бул жерде хиджамадан кылабыз. Андан сырткары биз хиджаманы дагы кошо алып кетебиз. Хиджаманы дагы 5 жылдан бери бул нерсени кошуп өзүм алып келе жатам. Андан сырткары биз ошо буга чейин быйыл Алматыга барып, Алматыда да окуп, ошо хиджаманын дагы ошо чертме ыкмасын ошо үйрөнүп окуп келдим. Ошол ыкма менен дагы адамдарды азыр лечение кылып келе жатабыз азыр. Чертме ыкма дегенде кандай? Кайсы жерден аласыздар? Чертме ыкмасы бул адамдын ошо пешенесинен, кан тамырынан алына турган ыкма бул. Буну көпчүлүгү батыр эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бул основда эң полезный бул ыкма. Бул бизге чейинки чоң аталарыбыз ушу пешенеден алып келген экен. Бул дагы Казакстандын кайсы бир немесинде мурдатан жайгашып отурукташып калган экен. Биз дагы ошол жакка барып тажрыйба топтоп, ошолордон үйрөнүп окуп келдик да, ошолордон. Чертмеден ошол пешенесинен кан алгандын кандай бир жакшы жактары бар? Чертмеден кан алганын бул эң жакшы жактары бул основной бизде азыр основной көпчүлүгү давлениясы высокий. Дары менен, башка менен түшүрүп, ошол нерсе менен жүргөндөр бар. Андан сырткары черепный давлениясы барлар бар. Көбүнчө андан сырткары кулагында шум болуп аткан болсо, башында кандай бир көйгөйлөр, стресс болуп аткан болсо, көзү талган болсо, жакшы зрениясы жакшы эмес болгон болсо, ушул нерселерге көбүнчө адамдын эс тутуму начар болуп аткан болсо, ушуга көбүнчө пайдасы өтө пайдалуу да, 100% пайдалуу. Чертме ыкмасынан сырткары дагы хиджама кыласыздар. Чертме ыкмасынан сырткары дагы основной адамдарга белине, колуна, далына хиджама кылабыз. Хиджаманы дагы көпчүлүгү келип алып кетишет. Анан Костоправ боюнча грыжага кандай бир жардамы бар? Костоправ боюнча грыжага бул жардамы кандай десем өтө эле чоң. Өтө эле чоң да. Эмнеге дегенде бизде основной клиенттер бизге кайрылып келген эң көп талабы бул белинде грыжасы барлар, аялдар көбүнчө төрөттөн кийин белин кокустатып алган, ошондон режим кармабай белин оорутуп алган. Основной мен билбейм, ушу Кызылкаяда основной көбүнчөсү ушу аял кишилер түздү. Мисалы аял кишилер көбүнчө ушу бел оорусу менен ооругандар көп экен. Бирок эмнеге бизде адамдардын өзүндө да күнөөч убагында барбайт, убагында ишенбейт дегендей бирөөгөч. Ишениш керек, жакшы ишенип, жакшы ыхлас кылып келген адам жакшы болот. Основной ошо бизге ооруп келгендер остеохондроз, грыжа оорусу менен эң көп ооруп келгендер ошолор. Буту ооруган адамдарга кандай бир жардам? Мисалы адамдын буту тартышы ооруйт, аксап калат, кээбиркилери ылдый өйдө болуп, эңкей албайт. Бул симптомдору бул эмне? L5, S1, L4, L5. Бул позвоночный эмне? Бутка кеткен седалищный нерв. Седалищный нерв белден кысылып калган болгон болсо, анда бутка бере баштайт уже. Эмнеге? Бул грыжанын симптомдору уже чоңойгон сайын, өскөн сайын ушу бутка бере баштайт. Оң бут, сол бут. Эгерде ички таманынан, жүнүн тараптан чыккан болсо, анда эки бутка тең берет. Ошондуктан көпчүлүгү бутун дарылай берет, белин унутуп калгандар бар да, ошого келип биринчи бар жогун билип диагноз коюп алып лечение алган зурузураак дейм да. Чоң апаларда дегиле ушул
куян оорусу дагы болот экен да. Бизде азыр Ага, жаш кандай жардам бар? өткөн аксакалдар, жаш өткөн апалар, ушу жамбаш бут оорусу менен ооругандар бар. Анан тизесинде артроз оорусу менен ооругандар бар. Артроз биринчи, экинчи степень болуп ооругандар бар. Основной. Буларга эмне деген кеңеш берет элем? Булар ушу тизесине май куйдуруп, май алдырып, операция кылдырбасын деп кеңеш кылат элем. Аны аяктырса болот, 100% аяктырып өзүнүн режими менен аяктырса болот. Анан куян оорусу бул седалищнер кысылып калгандыктан бутка кан 100% айланбай калгандыктан бул адамдын бутуна кеткен тарамыштары эмне шишип кетет. Ошон сыяктуу буту тартышып жатканда дагы түйүлүп ооруйт. Муну бизде андан сырткары да процедура, огнёный процедура бар. Огнёный процедура менен дагы буну өзүнүн андан сырткары ошо буту тартышып атса, геморрой болуп атса, цистит, простатит болуп ооруган көйгөйлөр болуп аткан болсо, ошого жасап азыр айыктырып атабыз канчалаган адамды. Андан сырткары ошо намаз окуган 60-га 70-ге чыгып калган чалдар, мисалы намаз учурунда дарат алгандан кийин дагы заразы чыгып кетет, кээ тамчылап кармабай калгандар бар, кээ ушу көйгөй менен кайрылгандар бар. Төшөк маселеси ушуларга биз огнёный процедураны жасап атабыз, результаттары өтө сонун болуп атат да. Огнёный процедураны бул кайсыл тараптан үйрөнүп келдиңиз? Огнёный процедура биз Восток Академия ошо тибетский, китайский методду окуп келгенбиз. Аны биз окуп үйрөнүп жасап атканыбызга 5 жылдын жүзү болуп атат. Азыр огнёный процедураны ушу кандай десем 4000-5000 деген адамдарды лечение кылдык. Результат алып, шипасын таап кеткендер өтө эле көп. Основной бизде эң көбү ушу тамандан буттан суугурат. Көпчүлүгү өтүштүрүп жүрө бергендиктен ушу көйгөй ушу простатит оорусуна алып келет да. Простатитке дагы жардам болобу ушул простатит? Простатитке геморрой, цистит ушинтип ооругандарга 100% пайдасы болуп атат. 100% пайдасы болуп атат. Демек жакшы экен, урматтуу эркектер десемдер болот. Сиздер дагы ушул Кубаныч Костоправ агаңызга келсеңиздер болот экен. Ошондой бир көйгөйлөрүңүздөрдү чечип бергенге бир өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Бизде эми дагы көп өзгөчөлүктөр ушу кандай учурда болбосун, ушу өзүнүн убагында келип, өзүнүн убагында көрүнүп, жана биз айткандарды жасап, биз эмнени ага айткан болсок, ошол нерсени кармап, режим кармаган болсо, ал бизге келген пациенттер дагы 100% жакшы болгонго өздөрүнүн эмеси бар да, салымы бар. Биз деле жасагандан кийин алар барып режим кармаган болсо, анда ал адам эч качан результат да көрө албайт, пайда да көрө албайт да. Ошол жагы да бар бизде. Анан Костоправга келгенде эле кээ бир адамдар ал бутумду оорутуп коет экен, ал мындай кылат экен, болбойт экен, болот экен деген жактар дагы бар. Бизде көп. Алардын арасында кандай? Эми мисалы кээ бир адамдар келгенде сурайбыз биз. Операция болгонсуңбу буга чейин, эмне травма алгансың, эмне ооруң бар? Биринчи ошону сурап алабыз да, ошого карабанан ар бир телага өзүнчө мамиле кылабыз. Эгерде анда ушундай көйгөйлөр болгон болсо, андан баш тартабыз, жасабаганга баш тартабыз. Андан бөлөк процедура менен жасаганга туура келет. Может, бизде көпчүлүгүндө хурст эткенге болбошу мүмкүн. Жагандай ударный техника менен жасаганга болбошу мүмкүн. Башка андан сырткары огнёный процедура менен буну жасап массаж кылганга болушу мүмкүн да. Ошого да ушул нерсени билишип алышыбыз керек. Келген адамды эле бир кандай бир тактикада жасай бергени менен болбойт анда. Ар бир адамды өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн ыгы менен ар бир телага өзүнчө мамиле кылсак, ошо жакшы да. Биз менин оюмча ошондой. Белим ооруп келдим эле, кичине кыйшайып калдым эле. Тамырлар тартып, азыр биринчи келишим бүгүн. Азыр жакшы кыйла түздөлүп, неме болуп калдым да, жакшы болуп калдым. Белиңизди кантип оорутуп алдыңыз эле? Бел көптөн бери ооруйт да, негизи. Көп жылдан бери эле. Оор иштерди көтөргөндөн, Ошентип азыр тамырлар тартпай калды, жакшы азыр. Эми дальнейший дагы бүтүрөбүз да, бир курс алабыз. Азыр биринчи жолу келишиңиз, Биринчи келишим. Жакшы экен? Жакшы келип, неме кылып, лечениени агыла.
өзгөрдү карагыла дегендей да мына. Жүрө бермейди. Көп жыл болду да жүргөнүмөчү. Орит деп коем. Эмнеге ооруганын билбей эле жүрдүңүз? Билгем, баягы томографияга түшкөнүмдө айткан да, сенде грыжа бар деген, кесебиз деген да, кой деген. Кеспейли жөн эле жүрүп. Ооруп жүрө бергем да. Буга чейин да баргансызбы ушул кассаправка? Кече бардым, bir жерге бардым. Bir досум айтты, мага бар, мен видеолорун көрүп жүрөм. Деп берек неме кылды да, ошол жака келдим да. Абдан жакшы. Ден соолугуңузга караңыз, анда ийгилик болсун. Урматтуу көрөрмандар, Абибилла агабыз биринчи жолу келип атыш экен. Буюрса жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Мен атым Гүлә, Кызылка шаарынын жашоочусу болом. Ошо 22 жылы катуу аварияга чалыккандан кийин омурткаларым кыйшайып, баса албай калганмын. Ушул кубанычка келип, мына 3-курс лечениема келдим. Азыр аябай жакшымын. Өзүмдү жакшы сезем. Ушул балдарга чоң ыраазычылык билдирем. Мени адам кылып койгондугуна ушундай жакшымын азыр. Азыркы күндө жакшы 3-курска келдим. Жакшымын. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ушу балдарга иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук каалайм. Дайыма иштери жүрүшө берсин. Ден соолукта болсун. Адамдарды чакырып кетет элем. Мага окшогон миңдеген адамдар бар, оорулуулар. Келгиле, могу жерде келди, ушу балдар келип, адамдарды дарылап атат, жакшы. Колдору айлайм. Не десем, колдору жакшы балдар да булар. Негизи жакшы балдар. Азыр басышыңыз кадимки мурдагыдай эле болуп калды ошо? Мурдагыдай эле басышым. Азыркы мезгилде бир жак оң бутум тартып калганына байланыштуу кайра келдим. Уже кече дайга алдым, биринчи процедураны алдым. Жакшымын. Жакшы. Кудайга шүгүр, жакшымын. Абдан жакшы. Мынакей урматтуу көрөрмандар, элдик дарыгер Кастаправ Кубаныч агабыздын эмгектеринин бирөөсү ушул Гүлә эжегим экен. Аябай ушул агабыз менен биргеликте лечение кылып, азыр кадимкидей басып калганы учур экен. Чоң рахмат. Анда ушул акелерибизге бир бата берип койбойсузбу? Мен ушу Кубаныч менен Канатка иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук, бала чакалары менен, ата-энелери менен тынчтык, аманчылыкта болсун, дайыма иши алга жүрсүн. Мен бул балдар менин балдарымдай болуп калган балдар. Дайыма ушу байланышта сүйлөшүп турам, ата-энелерине да узун өмүр берсин, балдарын жакшылыктарын көрсүн. Кубаныч менен Канатка да ишине ийгилик, ден соолук берсин. Силерге да ден соолук берсин, ишиңерге ийгилик берсин. Күлүп жайнап эле ушул ааламдын жакшылыктарын көрүп жүрө бергиле. Демек, урматтуу көрөрмандар, туура көз караш менен келсеңиздер, силерге жакшы бир кызматын ошол Кубаныч акебиз дагы көрсөтөт. Анан бир курс лечение кандай болуп калды? Бизде эми курстар бөлүнүп кетет. Мисалы 7 күн, 10 күн, 24 күн болуп бөлүнөт. Эми адамдын ошо диагноз койгонуна карап мен айтам. Мисалы ал адам өтө тяжелый абалда келген болсо, анда бунун процедурасын, бунун күнүн узартам. Адам мындай средний деңгээлде келген болсо, анда бир жума лечение алып кетсе болот. Бирок алган учурда дагы мен режим коем ушундай. Ошо режимди сөзсүз кармоосу керек. Эгерде ошо режимди кармабаса, анда жакшы болушу кыйын. Ошондой. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, биз жакшы бир маек курдук. Кубаныч агабыз менен ушул Кастаправ жөнүндө жана хиджама жөнүндө, хиджаманын түрлөрү дагы аябай көп экен. Келип ушул агабыз менен кеңешип, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр болот. Анда эфирди жыйынтыктайбыз, аягында биздин көрөрмандарга жакшы бир кабыл тилейбиз. Сиздерге да рахмат, ушунча келип бизден ушу суроо алып, элдерге жеткирип атканыңыздарга. Жана элдерге эмне демекчимин? Ушу ден соолугуңуздарга кам көрүңүз. Эгерде билбей атсаңыз, сиз эмне оору менен ооруп түшүнбөй, буга чейин шифа таппай кыйналып аткан болсоңуз, анда биздин эшик ачык. Кайсы убакта болуп келсеңиз дагы консультация бизде бекер, келип консультация алып кетсеңиздер болот. Мына ушундай сиздерге кызмат көрсөтүүгө даяр. Урматтуу көрөрмандар, анда кайрадан көрүшкөнчө чоң рахмат. Сак саламат болуңуздар.